BBC дүрбүсүндө подкаст уктуруусун угуп жатасыздар. Сиздер менен кайрадан мен Кубат Чекиров. Бишкекте камакта жаткан саясатчылар менен активисттердин жакындары бүгүн Ички иштер министрлигинин жанына митингге чыгышып, камактагыларга боштондук талап кылышты жана эч кандай тергөө иштери жүрбөй, камак мөөнөттөрү негизсиз узартылып жатат деп нааразылык билдиришти. Свободу политзаключенным! Там узуларды токтоткула. Саясий адамдарды менен ананы куугунтукту саясий куугунтукту токтоткула. Siyasi hukukuntuğa yok! Саясий жоқ. Мына азыр чыгып сүйлөдү. Эчтеке сүйлөп берген жок. Биз билебиз өзүбүз эле кайсы статья боюнча, эмне боюнча экспертиза общий эле сүйлөп кирип кетти. Азыр эчтеке маалымат берген жокпу. Биздин башыбызды айландырып эле азыр. Эчтеке суроого мындай жооп берген жокпу. BBC өз кезегинде камакта жаткан саясатчылар менен жарандык активисттердин иши боюнча тергөө иштери кандай жүрүп жатканын сурап, Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын башчысынын орун басары Эшимкан уулу Нурдинге кайрылдык. Тергөө жүрүп атат. Тергөө козголгон айтып кеттим мен. 20-октябрда иш козголгон бүгүнкү күндө. 20-октябрда козголгон ишти 2 айлык мөөнөтү бар. Жазык процесстик кодексинин негизинде 2 айлык мөөнөт. Ал мөөнөт бүгүнкү күндө узартылды. 4 айга чейин, 20-февралга чейин. Адамдар кабакта жатат азыркы күндө. 24 адам. Эч кандай мыйзам бузуу жок. Эч кандай бирде нарушение жок. Ар бирөөнүн адвокаты бар. Эч кандай нам бизге анын баарын жөн эле мыйзамды бузуп, укугун бузуп, же болбосо мөөнөттү бузууга бизге кереги жок эч кандай. Биз в рамках расследования. Тем более bizde надзорный орган бар, прокуратура бар. У нас следственный судья деген, это тоже судебный контроль деп коет муну. Уголовно-процессуальный кодекс боюнча. Эки контроль деп коет. Бул Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын башчысынын орун басары Эшимкан уулу Нурдин болду. Массалык тополоң чыгарууга даярдык көргөн деген шек менен саясатчылардын жана жарандык активисттердин массалык камалышы өткөн жылдын эң башкы саясий окуясы болуп калды. Бишкекте райондук жана шаардык сот камактагы саясатчылар менен активисттердин абак мөөнөтүн 20-февралга чейин узартты. Алардын арасында революциянын бульдозеру атыккан Азымбек Бекназаров, убактылуу өкмөттө Улуттук коопсуздук комитетин башкарган Кеңешбек Дүйчөбаев баштаган оппозициячыл саясатчылар, жарандык ишмерлер жана 6 активист айым бар. Алар өз кезегинде эч кандай тергөө иштери жүрбөгөнүн, бийлик тараптан жөн гана ийин баштык менен камоолор жүрүп жатканын айтып, коомчулукка жана эл аралык уюмдарга арызданышууда. Бул BBC дүрбүсүндө подкаст уктуруусу болду. Аны мен Кубат Чекиров алып бардым.